Тамак алып келген боюнча робот чыгарайын деген оюңар барбы жакынарда? Именно ушу IT тармагында ушундай тармак экенин билчү эмесмин. Монитордо мындай чоң экранда коддор турат да, мен түшүнбөйм да башындачы. Сиздердин ошол продукттардын өзгөчөлүгү эмнеде? Кандай өзгөчөлүккө ээ болот? Казакстандан и Жалалаттан бир видео көрүп калдым TikToктончу. Алар как Canva катары эле мындай слайдер катары эле жасашыптыр да. Буйрутманы дароо берсе болот, официант кайра кайрылып келбейт. Мисалы үчүн ал балаңыз медик болуусу келип, бирок IT берсеңиз, андан IT чыкпайт десем болот. Assalamu alaikum достор. Көпчүлүктүн суранычы менен бүгүн биз сиздерге Motion Web IT Академиясы кандай иш алып барат жана андагы бүтүрүүчүлөр эмне иш кылышат, деги эле дүйнө жүзүндө IT адистиги кандай орунду ээлейт. Бүгүн биз сиздерге Motion Web IT Академиясынын бүтүрүүчүлөрү менен бүгүнкү баарлашууда айтып бермекчибиз. Өзүңүздөр билгендей, азыркы тапта дүйнө жүзүндө IT адистиги өтө актуалдуу болууда. Бирок аны менен албетте IT продукттар дагы, IT компаниялар дагы бирге конкуренциялап жана IT адистиктер дагы өтө көп болууда. Ошону менен бирге биз бүгүн Motion Web IT Академиясынын бүтүрүүчүлөрү менен азыркы тапта IT академияны бүткөн, IT курстарды бүткөн бүтүрүүчүлөр көптөрү IT компанияга кирүүнү шашылышат. Бирок биздин Motion Web IT Академиясынын бүтүрүүчүлөрү аларды күтпөй эле IT компанияларга кирбестен эле өзлөрү продукт жасап жана өзлөрү бул боюнча чакан компания ачты десек дагы болот. Мисалы Мухаммед жана Урмат. Айтсаң, Мухаммед Али, бул идеяга негизи эле IT тармагына кантип келип калдың? Ошол күндө кичине бир аз чаканыраак өзүң боюнча айта кетсең алгач. Ассаламу алейкум баарыңарга. Мен Motion Web'ке кантип келип калдым, кандай кыйынчылыктар болду, мен баарын кенен айтып берейин өзүм жөнүндө. Мен 9-класска чейин мектепте жаман окугам. Мектепте вообще окуган эмесмин. Мен өзүм досторумду, классташтарымды карап, аларга өчөшүп дегендейчи. 8-класста мындай катуу өчөшүү болгон, ошондо өчөшүп, мен бир аз окууга кирип баштагам да ошондочу. Анан мен программист болом деп өзүм чечкем 9-класстачы. Программист болом деп мен информатикадан олимпиадага баргам да. 3 жыл 11-класска чейин биринчи месттен алгам олимпиададачы. Анан мен ошондо 11-класста өзүмө максат койгом, мен программист болом деп. Мен анда программист менен IT-нин мындай айырмачылыгын билбейт болчумун да. Аз котсоң ушул сен деген ошондо деген жөнөкөй эле айылдан эле келип, программист болуп, IT адистик боюнча маалымат жок. Баарды тең нолдон баштадың, Себеби биздин өзүң билгенде биздеги академияга келген бүтүрүүчүлөр жана бизге келген көпчүлүк суроолор бул IT-ни нолдон баштаса болобу деген суроо да. Мисалы ошол айтып атасың, сен азыр сөзүң аралжы. Сен ошондо айылдан ноутбук буга чейин колдончумбу, колдончу эмеспи? Айылдан буга чейин колдончум, мага байкем сатып берген бир жолучу. Ошону ойноп, бирок только игра ойногом да. Ойун ойноп эле? 9-класска. Бирок мындай программирование боюнча, адистик боюнча маалыматың жок эле? Жок. Негизи эле нолдон баштадың, окуу процессинде кыйынчылыктар болдубу? Мисалы, ноутбукту колдонгон боюнча, мага чейин ойун ойноп колдонуп жүрчүң экенсиң. Бирок кандай, мисалы, окуудагы алгачкы кыйынчылыктар боюнча айтсаң, процессинде кандай кыйынчылыктар болду? Мен бул жака келгенде, мен негизи Motion Web'ке тааныш аркылуу келгем да. Тааныш аркылуу келип, бул жерде мен биринчи OpenSpace зонасынан Motion Web'ке киргенде, OpenSpace'тен мен сабак өтүп аткан окуучуларды көргөм да. Анан монитордо мындай чоң экранда коддор турат да. Мен түшүнбөйм да башындачы. Менде коркуу өтө катуу болгон башында. IT может меники эмеспи, же мен буну алып кете аламбы, бул коддорду кантип түшүнөм деп өзүмө мындай коркуу болгон да. Бирок менде өзүмдө бир кандайдыр максат бар болчу. айтишник болом, мен ушундай чыгам депчи. Анткени мен компьютерге жакыныраак болчумун да. Ошентип мен коддорду көрүп, ал жерде уже коркуум, мен өзүм коркуп турсам дагы коркуумду жеңдим да. Коркуумду жеңип, любой нерсени мындай илажы бар, мындай кандай десем, любой нерсени кылып кетсе болот, адамдын колунан любой нерсе келет деп өзүм коркуумду жеңдим да. Анан мен бир жума ичинде бул жакта сабактар мындай жакшы өтүлгөн, бирок мен эчтекени түшүнгөн эмесмин башында. Вообще нөл болчумун.
жаңы нерселерди ачышып атат, мындай проект уже жасап башташып атат. Анан менторубуз бизге башында келгенде биринчи сабакта айтканда, сөзүн дагы эстейин да. Ментор менен мугалимдин айырмасы бар деген да. Мен ойлойм, эмне айырмасы бар? Экөө тең эле үйрөтөт го деген. Экөө тең эле үйрөтөт го. Ментор, жок, айырмасы бар. Ментор бул өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн окуган нерсесин, өзү изденип тапкан нерсесин үйрөтөт окуучусуна деген да. Мугалим болсо өзү университеттен билим алып, өзүнүн билими боюнча, тактикасы боюнча эле сабак өтөт деген да. Ушундан бир кыстырма айта кетейин көрүүчүлөргө. Негизинен IT ошо курстарда, мисалы биздин ишканада агай болбойт. Бул ментор. Мухаммед Али айткандай, ментор бул сөзсүз түрдө бир компанияда иштеген адам. Бул кандай болот десе, өзүнүн тажрыйбасын, чындап Мухаммед Али тура айтат, тажрыйбасын буга чейинки иштегендерин ошол биздин студенттерге алдын ала көргөзөт. Мисалга сиздер ушундай мындай айтканда биздин сөз менен айтканда, орусча айтканда ошибка деп коет, каталарды кайталабаш үчүн ушуларды колдонсоңор болот деген. Туура айтам Мухаммед Али? Урмат, сага сөз. Урмат, азыр негизи алгач келе мындай кылабыз. Сен өзүң боюнча тааныштырып кетелик. Андан кийинки мен сага бир-эки сөздөрүм бар, суроолорум бар. Буга чейин дагы биздин көрүүчүлөр дагы сени бир көргөзгөнбүз, Инстаграмдан чыгарганбыз, биздин соц баракчалардан. Бирок тилекке каршы көптөрү сага суроо беришкен, ошол суроолорду мен сага берем. Алгач өзүң боюнча тааныштырсаң, каяктан келгенсиң, кандай болду, сенде дагы окуу процессинде кандай кыйынчылыктар болду, негизи эле нолдон баштагансыңбы, же буга чейин үйрөнүп алгансыңбы? Ассаламу алейкум. Өзүм жөнүндө тааныштыра кетсем, өзүм атым Урмат, 21 жаштамын. IT-ге келгениме 1 жыл болуп калды. Былтыр ушул айларда окуп баштагам. Мен деле Мухаммед Али айткандай, коддорго түшүнчү эмесмин, сайт жасаганда көрүп таң калчумун, ушуну жасаса болобу деп кызыгы болгон. Мен өзүм Көлдөн, Түптөн, Шат айылынан келгем. Аякта 11 класска чейин мындай түшүнүк жок болчу. Программист болом деген максатым бар болчу, бирок именно ушу IT тармагында ушундай тармак экенин билчү эмесмин. Даже IT тармагы ушунча көп болорун деле билген эмесмин. Бияка келип, ошондо окуп, аны ушул жактан билдим. Окуу учурунда эми айта кетсем, окуу учурунда ар кандай кыйынчылыктар болуп жатты. Кыйынчылык болуш керек, себеби ошол кыйынчылыктар мага чоң тажрыйба топтогонго аябай чоң жардам берди десем болот. Ошонун аркасынан ушул жылы февралда тапшырып, экзамен тапшырып, Кудай буйруп, март айында ушу Motion Web'тин кызыл дипломун алып отурабыз. Бул да Motion Web'тин бир артыкчылыгы десем болот. Дагы бир ошол көрүүчүлөргө дагы түшүнүктүүрөөк болсун. Диплом десе көптөр ойлоп калышы мүмкүн, кандай бул негизи ишкана мындай биз орусча айтканда официалдуу деп. Албетте, Motion Web IT академиясынын дагы бир өзгөчөлүгү бул лицензияланган академия, билим берүү министрлигинен. Жана биз ошол биздин бүтүрүүчүлөргө 3 тилдүү диплом бере алабыз. Жана болгону биздин дипломдун айырмасы бул степень деп коет, даража берилбейт, бакалавр, магистратура деген. Негизинен ошол эл аралык ишканаларга, чет өлкөгө чыкканга жардамы тиет албетте. Азыр сиздер жасаган продукт биздин ошол экижи студентибиз компаниялар күтпөстөн эле, эч жака эч кимге кайрылбастан эле өзүлөрү бир продукт жасады десек болот. Ошол продукт тууралуу айта кетсең. Продукт деген бул IT-деги барлык нерселердин баары, мисалы ошол Mbank, Elsom, негизи сайттын барлыгы тең бул продукт болуп эсептелет. Жана булар дагы ошого окшогон бир продукт жасаган экен, ошол боюнча кичине кыскача айта кетсең, Мухаммед Али, кандай продукт, өзү эмне иш кылат, бул кимдин идеясы, кимден келип чыкты, жана өкүңөр эмне болуп бул идеяны чогуу иштеп калдыңар? Мен айта кетсем, бул онлайн меню деген продукт, бул бизге IT клубда жүргөндө берилген проект болчу да. Бул проекти башында мындай эме деле болгон эмес, нереальный болчу да. Андан кийин Орманбек байке көрүп, ушуну колдогондон кийин бул проект ишке аша баштаган. Март айларында башталган. Проекттин негизги максат, продукттун негизги максатын айта кетсек, бул мисалы үчүн кафеде кардарлар барып, официантты күтпөстөн через QR-код аркылуу сайтка кирип, официанттарды күтпөстөн ошол жакта заказ бере алса болот да, тамакчы. Любой өзү каалаган эмне тамак, өзү каалаган комментарий менен кетирсе болот. Анан муну
3 тилде колдонсо болот биздин ушу сайт ушул продукту. Бул килен кардарлардын немеси да, кардарларга жеңилдик жагы. Ал эми официанттар болсо чоң экран же болбосо ноутбук десек болот, ошол жерден буйрутмаларды кардарларга барбастан көрүп алат. Көрүп эмне берип атат, эмне кылып атат, ошактар эле көрүп алып, ачпасга түп-түз барып заказды кардалга апарып берсе болот. Жана да кошумчалай айта кетсем, администрация бөлүмү бар. Бул жактан администрация кирип, ага өзүнчө доступ бар, өзүнчө доступ. Ал кирип, күндө кандай тамак берилип атат, ага да доступ бар. Анан бир күндүн же бир жуманын, бир айдын отчетун айтканда бухгалтериясы да бар десем болот. Мындай айтканда менин түшүнүгүм боюнча бул азыркы чындап эле биздин мамлекеттин Бишкек шаарында ашканалар көп, тамактануу жайлар көп. Бирок эң негизгиси чындап тамак ошол официант кечип келет, ошонун чечүү жолун, проблемасын чечүү экен, жеңилдетүү. Ошол кардар келди, QR-код бар, телефондон кирди. Эгерде буйрутма бере турган болсо, дароо ашпоз чыгат. Ошондой, тамак алып келген боюнча робот чыгарайын деп ойгонуп барбы жакын арада? Себеп дегенде мындай болот да. Мен ойлойм, IT тармагын азыр көпчүлүк эле учурда бардыгы тең мындай. Бизге дагы бул нерсе 10 жылдан кийин келет, 20 жылдан кийин келет деп айтат, бирок мен ишенем, алдыңкы 10 жылда ошол эле роботтор, ошол эле официанттар иштерин жоготушу мүмкүн. Мунун бирден бир себеби мынакей өзүңүздөр көргөндөй, мына ушул биздин бүтүрүүчүлөр электрондук менюнун башталышы. Жана бул да бара-бара барып, эң чоң продуктка айлана турган болсо, дагы бир жакшы бир долбоор болот деген. Негизи Мухаммед Али, мен бул продуктуну башка өлкөлөрдөн дагы чыкканын билем, буга чейин уккам. Деги эле чет өлкөлөрдөн дагы көргөнмүн өзүм чыкканда. Сиздердин ошол продуктуңардын өзгөчөлүгү эмнеде? Кандай өзгөчөлүккө ээ болот? Башка өлкөдөгү чыккандардан. Бизде мен оюмча биздин продуктадай проект чыга элек деп ойлойм. Анткени бул функциясы бизде продуктозун функциясы өтө чоң десем болот. Анткени мен Казакстандан и Жалал Абадтан бир видео көрүп калдым TikTok'танчы. Алар как Canva катары эле, мындай слайдер катары эле жасашыптыр да. Бирок официант келип, баары ошол баскетке чөткөн кошулган нерсеси. Ошол нерсени официант по-любому келип жазып кетет экен да. Бизде болсо баары мындай сервер менен уланган. Администрацияга, поварга, баарына и кесиптешим айткандай эле биз 3 тилде жасаганбыз. Эмне үчүн? Анткени кээки кара эжелер да бар да. Алар сразу түшүнүп кетиши кыйын продуктанычы. Аларга мындай түшүнүктүү болуш үчүн биз кыргызча да кошконбуз да. Негизи кыргызча, орусча, англисче да. Полный түшүнүктүү болот деп ойлойм. Сиздердики өзгөчөлүгү 3 тилде болот. Жана буйрутманы дароо берсе болот, официант кайра кайрылып келбейт. Мындай ар бир убакыты менен турат да ошочу. Сразу чек эмеге поварга чыгат, повар ишин баштап берет. Бүт убакыты менен. Ооба, баары бар. Ошондо мен түшүнүгүм боюнча, буга чейинки сиздердин Казакстандагы көргөн, TikTok'тон көргөн, Казакстан деп айтпайлы, TikTok'тон көргөн буйрутмада ал жерде официанттар келип, кайра келип, менюдан жазып кетишет, Мындай айтканда, ал жерге официанттын тиеши жок экен уже, алып келип берет. Анткени мен адамдар, например, келип адамдай өзү кеңири тандагысы келет да. Шаштырып, анан эмне заказ бересиз, андай-мындай тандадыңызбы деп мындай адамга тенчин албайт да. Сен өзүң каалагандай. Дагы кийинки суроо, негизи эле экөөңүздөр мындай бир окуганда IT клубтан тааныштыңарбы же каяктан тааныштыңар? Же чогуу окудуңарбы? IT клубтан, Көрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн IT клуб эмне экенин айта кетейин. Биздин Motion Web IT Академиясында атайын бир дагы долбоор бар. Бул ошол бүткөн биздин бүтүрүүчүлөрдү атайын 3 айлык стажировка деп коебуз. Бул жерде биздин бүтүрүүчүлөр англисче Talking Club деп коет, ошол жерде баарлашуулар болот жана атайын команда кылып бөлүп, кадимкидей IT компаниядагыдай реалдуу проекттер менен, долбоорлор менен иштешет. Мына ошол жерден урмат менен Мухаммед Али таанышып, эми айтып атчы, ушул негизи ушуну жасоого эмне түрткү болду силерге? Бул эмне түрткү болду десеңиз, өзүңүз бир видео чыгаргансыз, что стартап жаңы ушу продуктларды биз инвестиция кылып бергенге жардам беребиз дегенчи, биз ошону көрүп, анан Курманбек байке да ушул биздин продуктты көрүп, колдоо алганда биз ушу продуктты жасаганга аябай эметке алганбыз да. То есть
биздин Instagram башчылар менин видеомду көрүп, ооба достор, биз негизи эле ушундай долбоордагы ошол IT клубдун ичинде өзүнчө дагы ошол проект бар. Эгерде биздин студенттер бир проектини долбоорду какой-то бир проблеманы чече турган проект боло турган болсо, аны биз инвестиция кылганга дагы жардам беребиз. Албетте биз өзүбүз кылбайбыз, албетте биздин партнерлор бар, иштешкен чогуу байкелер бар, ошолорго көргөзөбүз. Жана ушул силердин продуктуңар азыркы тапта кайсыл жерде иштеп, кайсыл жерде мындай иш жүзүндө болуп жаткан учурда, кайсыл бир кафелерде болуп атабы азыр? Бирде мындай тест болдубу буга чейин? Азыркы учурда биз деген проектибизди негизи Улуу Тоого алып барганбыз бир ай мурун. Улуу Тоо чайканасына. Чайканасына. Ал жерге алып барганда алар биздин продуктанын логикасын сразу түшүнүштү да. До конца деле мындай көрүп отургандыкта бизге жакты. Биз буну башка кафелерге, чайканаларга деле, аларга деле сунуштасак өтчүдөй экен, булар жакшы экен функциясы деп алар сразу түшүнгөн да. Анан алар бизге кереки функцияларын кошуп бергиле, админный час, например. Ошондайларын кошуп бергиле и комментарий кошуп бергиле деген. Биз комментарий кошуп, анан ошо функцияларын чоңойгондугунан бир айга созулуп кетти да, кайра жасалган. Тестти уже алып бардыңар. Негизи мен билишимче деле, өзүм деле буга чейин мен иштеп жүрдүк IT компанияларда, IT катары. Негизи бир продуктуну жасап бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө тест болот. Ошол тестовый силердики уже болуп тур, Ал эми тесттен кийин көпчүлүктө көп баягындай баг деп коебуз, каталар деп коет, ошолорду мындай айтканда жокко чыгарыш үчүн жана дагы көбүрөөк иштөө кызматтарын кошуш үчүн азыркы бир айдага созулуп атат, буюрса. Жакшы. Эми сиздерге суроо, негизи эле IT-ни нолдон баштаса болот бекен? Болот. Албетте болот. Болот, жана ошол баласын IT-ге окутабыз деген ата-энелерге негизи эле азыркы тапта окуйбуз деген биздин жаш инилерге, байкелерге, эжелерге IT-ге кадам таштайбыз дегендерге кандай кеңеш бересиңер? Мухаммед Али, сен айтып көрчү. Биринчи очередте ата-эненин каалоосу эмес, биринчи очередте баланын каалоосу болуш керек. Ошол нерсени такташ керек. Ал биринчи. Анан ата-эне, албетте ата-эне өзүнүн колунан келген поддержкасын, орусча айтканда поддержкасын бериш керек. Колдоо. Колдоо болуш керек. Биринчи очередте балаңардын окууга, IT-ге кызыгы барбы, ошол нерсени аныкташ керек. Биринчи очередте. Ал биринчи ролду ойнойт негизи. Анткени анын кызыгуусу жок болсо, ал жерге келет дагы окууга зордоп киргизип коет. Окуйсуң бул мындай заманбап билим, заманбап кесиптин бири деп айтып берет. Анан балдар келет, өзүнүн мындай өзүнүн кесибин таба албай, бул жактан наоборот кыйналат да, өзүн артка түртөт да, убакыт өтөт. Туура айтасың, Мухаммед Али. Негизи азыркы тапта көпчүлүк ата-энелер ушул адистик актуалдуу экен деп алып келип тапшырып коюшат, бирок балдар окубайт. Андайды өзүңөр да көрдүңөр, ушул силердин группаңарда каякта андай учур болгон, Кандай учур десе, ата-энеси менен баланын ою бир эмес, болгон ата-энеси ошо каалаган, баланын каалаган эмес. Алып келип тапшырып коет, бала 2 ай окуйт, 2 ай окугандан кийин анын көңүлү жок, Чындап эле IT адистиги бардыгы болушу мүмкүн эмес, бирок көпчүлүктөрү каалоосу боло турган болсо, ар бирөөсүнүн шансы, мүмкүнчүлүгү бар. Урмат, сенден кандай кеңештер болот, толтоо? Токтоп кетсем, мисалы үчүн баласын ошо айтып аткандай, кесибин аныкташ керек биринчи очередте, биринчи кезекте. Максатын коюш керек. Ошо кызыгуу болуш керек да, кызыгуусуз такыр эчтеке болбойт. Мисалы үчүн ал балаңыз медик болуусу келип, бирок IT-ге берсеңиз, андан айтыштык чыкпайт десем болот. Анан аны бергенден кийин күтүш керек ата-эне, сабырдуу болуш керек. Башында болбошу мүмкүн, жакшы интик чыкпашы мүмкүн. Бирок дайым колдоо керек да балага. Бала колдоого ээ болуп турса, дайым жакшы жыйынтыкка жеткенге аракет кылат деп айта алам. Берүүбүздүн акырында эмне демекчи мен? Өзүңүздөр көргөндөй бардыгын нолдон баштаса болот. Эгерде албетте каалоо болсо, жана ата-энелерге кайрылат элем. Эгерде балдарыңыздардын ушуга көңүлү болуп, IT-ге окуйм деп турган болсо, болгону сиздерден колдоо керек болот. Жана көпчүлүк учурда ата-эне менен окуучулардын дагы, балдардын дагы ойлору бир чыкпай калышы мүмкүн. Туура, аны да түшүнөбүз. Бирок биздин Motion Web IT Академияда негизинен өзүнүн атайын IT адистигине шыгы бар бекен, ошону окуй алат бекен деген атайын өзүбүздө курстар бар, атайын пробный сабактар бар, келип катышып көрсөңүздөр болот. Эгерде IT адистиги меники же меники эмес экенин билгиңиз келсе, албетте биздин Motion Web IT Академиясынын пробный урокторуна катышып көрүңүз. Жана эң негизгиси өжөрлүк
туруктуулук максатты туура аныкташ керек. Себеп эгерде сизде туруктуулук болбой турган болсо, анда сиз бул кесиптен бат эле тажап калышыңыз мүмкүн. Себеп дегенде бул кесиптеги аябай майда, негизи эле оңой кесип жок, оңой иш жок. Ошондуктан сөзсүз түрдө туруктуулук жана өжөрлүк бул жерде экөө бири-бирине ага инидей жүрүш керек болот. Ушуну менен биздин бүтүрүүчүлөр менен болгон алгачкы баарлашуубуз аякталды. Буюрса кийинки баарлашуудан көрүшкөнчө барыңыздар менен. Ассаламу алейкум.